Assalamu alaikum. Урматтуу телегөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 28-сентябрь 2025-жыл күнгө жекшемби ЛТД Билерман Ордо күзгү сериялар 3-тур бүгүнкү оюнда ачык деп жарыялайбыз. Ордобузга Эрлан Шамирзаев жетектеген команда келген. Бул команда бүгүн Премьер Лигага кайрадан аттанат. Булардын акыркы оюну 20 апрелде болгон. Демек, бүгүнкү 3-турга Замирбек кызы Айназик келген команда мүчөсү. Студентка биология адиси боюнча учурда окуп жатат. Экинчи катышуучубуз Табалдиева Элиза. Кыргыз тили жана адабият адиси боюнча окуп жатат, студент. Үчүнчү катышуучубуз Каныбек кызы Динара. Тарых сабагынын мугалими. Төртүнчү катышуучу Акназар кызы Канайым. Кесип боюнча программист. Бешинчи катышуучубуз Биймамат уулу Шахназар. Команда мүчөсү, медиа кызматкери жана команданын капитаны Шамирзаев Эрлан. Кесип боюнча куруучу, команданын жетекчиси. Ушул команда бүгүн сиздерге каршы ойнойт, ардактуу телегөрүүчүлөр. Эрлан мырза ортодон бери дегенде 6 ай убакыт өттү. Жана телекөрүүчүлөр, буюрса биздин командада анча убакыт болду оюн өткөргөнүзгө. Бирок биздеги жакшы даярдык. Буюрса бүгүн жеңебиз деген жакшы ниеттебиз. Кудайым колдосо жеңиш биз тарапта болот. Командага ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер азыр биздин экран каршысында отурган болсоңуздар, биздин даректи жазып алсаңыздар болот. Жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болушу мүмкүн. Сиздер үчүн биздин дарек Ош шаар Алмек Татка көчөсү 330, биздин электрондук дарегибиз болсо Билерман чекит tv@mail.ru, Билерман Ордонун Facebook баракчасы бар. Билерман Ордо деп жазсаңыздар чыгат. Ал жерге каттап суроо калтырсаңыздар болот. Билерман астын-сызыкча Ордо биздин Инстаграмдагы расмий баракчабыз. Катталыңыздар жана суроо калтырыңыздар, жана YouTube'да Билерман Ордо оюндарын көрүңүздөр. Ал үчүн биздин каналга катталыңыздар. Бүгүн телегөрүүчүлөрдөн келген суроолор мына ушулар. Биз тандап алдык арасынан. Тандап алдык дегенде бул логикага туура келген суроолорду гана биз оюнга коебуз. Айрым суроолор логикага туура келбей калат. Аларга айтабыз, кайра башынан жөнөткүлө дейбиз. Бүгүн Ордого дагы сурообуз бар. Ордо жалпы биздин Ордо мүчөлөрүн дагы биз эске алабыз, зериктирбейбиз мындайча айтканда. Суроо берүү эрежеси өтө жөнөкөй эле. Суроо маалымат булагы, суроонун логикалык мааниси, анын жообу жана фото сүрөт дарегиңиздер болуш керек. Биздин башкы өнөктөштөр булар Барбол, кондитердик фабрикасы. Алар татуу дайыма жай гана продукциялар менен бизди кубандырып келет. Дагы бир өнөктөшүбүз бул Таев костюмс. Таев костюм сиздерге жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. Анда биз оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Бүгүн команданын курамында 2 жаңы оюнчуну биз байкотобуз. Булар Элиза жана Динара. Оюндун жүрүшүндө толук маалымат алабыз, таанышабыз. Динара тарыхчы экен. Командага тарыхчы аба менен сууда керек. Негизи. Биринчи раунд сиздерге каршы Нурай Мусаева, суроо жөнөткөн Токмок шаарынын тургуну. Бир мышык чаң соргучту биринчи жолу көргөндө коркпой кадимки тура бериптир да. Негизи мышыктарда коркуу сезими пылесоста аябай мындай сезимталдык күчтүү болот. Пылесостун үнү чыкканда болсо мышык качып буйтап мындай бекинет да. Бирок бул мышык эмнегедир чаң соргучту иштеткенде дагы ордунан кыймылдабай тура берген. Коркуу сезим болгон эмес. Албетте буга бир себеп бар эле, Эрлан мырза. Бир себеп бар эле. Ошол себеп мышыкты 1770 жылы декабрь айында Бон шаарында туулган бир адамды аты менен атап коюшуна себеп болгон. Сиздерге суроо, бул мышыктын каймана аты ким болгон?
Кетти. Урматтуу алып бизде мөөнөттөн мурда жооп даяр. Ким жооп берет? Биз бул мышык балким кулак укпайт деп Бетховен ойлойбуз. Эсеп 1-0. Жок туура, бул мышыктын аты Бетховен болгон. Демек, мышыктын кулагы табиятынан укпай калган. Билермандар тарапка эсеп ачылды жана бир упай мөөнөтүнөн мурда табылды. Командада үнөм бар. Экинчи раунд. Аруке Эргешева Сузак районунан сиздерге каршы суроо берет. Суроо көңүл. Уиллис Тауэрде мен кайсы бир имараттын атын айтып атам? Уиллис Тауэрде мына ушулардын саны 100дөн ашат. Мен эмненидир назарга тутуп атам. Ушулардын биринин эшигине бир үй бүлөдөгү эркек менен аялдын сүрөтү тартылган экен. Биринин эшигине. Бул көрүнүш адвокаттарга ажырашуу маселесиндеги эң жакшы реклама болуп саналган. Сиздерге суроо. Мен эмнени назарга тутуп жатам? Минута кетти. Суроого мөөнөттөн мурда Замирбек кызы Айназик жооп берет. Замирбек кызы Айназик. Урматтуу алып баруучу, биздин жооп лифт. Эсеп 2-0. Азаматсыңар, жакшы. Бул мөөнөтүнөн мурда Айназик таптыбы же Эрлан мурда сиз таптыңызбы? Бизде командадан Шахназардан чыкты, менден чыкты, кийин Шахназар мен жооп бербейм деди эле кийин. Бизде Чолпонбай. Жооп берем деп кадалана баштадыңарбы? 3-чү раунд. 3-чү раунд. Амбиция болгон негизи жакшы, бирок амбиция пайда берсе жакшы негизинен. 3-чү раунд сиздерге каршы. Команданын үнөмүндө 2 бүтүндөй минутта турат. Тынчтык Кубатбеков Кытайдан сиздерге салам менен суроо жолдойт. Өзү негизи Өзгөн районунун тургуну. Сиздерге суроо. Жаш кезинде улуу белгилүү скрипкачы Никколо Пагани күнү түнү кумарканаларда ойноп, бардык мал мүлкүнөн ажыраган. Эми сиздерге суроо. Кайсы окуя анын кумар оюндарына болгон көз карандылыгын жеңүүсүнө жардам берген? Минута кетти. Так, ал кайсыл жылдар жашаган? Кайсыл жылдары? Жазык учурда барбы? Бул өзү Кайсы скрипкачы. согушку, кандай согуш? Жок, белгилүү бир окуянын негизинен болгон экен да. Өзгөрүүнүн натыйжасында анан кийин Ошондой кумар оюндарын таштаган. Аялга болгонбу же кандай үй бүлө? Жок, бул белгилүү бир окуя дейт да. Дүйнөлүк эле не окуя болгон окшойт дейм да. деген эме ушунуку эле, Паганинин эле. Кайсыл дейсиз? Фреминг года деген композиция ошонуга ошо ошо аба ырайына немеге көп басым жазган да бул. Балким бир үй бүлөсүнө байланыштуу эмеспи? Үй бүлөсүнөн кийин мындай психологический атака Мен да Ошо скрипач дегенде манершиз керек болуп атат да. Мезгил болушу мүмкүн. Кайсыл окуя болушу мүмкүн? демек азыр бул кумар оюндарын кайсы жерде ойноп атат? Жаш кезинде. Кумар ойнош жаш кезинде кумарканалар жабылганбы, ушундай болгон окшойт. Бир окуянын таасириндечи. Демек мыйзам кандайдыр бир мыйзамдын натыйжасында да болушу. Европада бир мыйзамды согуштуу бир окуя болгон эмеспи негизи? Ошонун негизинде. Пагани каяктык эле, италиялык эле. Италия же. Жок, качан жашаганы кызык болуп атат да. Эрлан мырза? Урматтуу алып баруучу Шахназар мырза жооп берет. Шахназар. Кулак сизде. Урматтуу алып баруучу, бизде бир так жооп чыкпады, бирок биздин оюбузча Никколо Паганинин кайрадан кумарканалардан баш тартуусуна ошол учурдагы бир мыйзам себептүү болсо керек деп ойлодук. Бир мыйзам Бир себептүү болушу мыйзам. мүмкүн. Ошо балким кумарканаларга же ашыкча алкоголдук ичимдиктерге ошол учурда тыюу салуу. Жооп кабыл алынат. Ордодон пикир сурагым келди.
Урматтуу алып баруучу, Паганини дегенде, скрипкачы дегенде мага ушундай ой келди. Ал ошо скрипка чертип атып, кулагы укпай калган болушу мүмкүн. Ошондон кийин акча иштебей калган. Ошондон кийин акчасы жок, кумар оюндарынан барбай койгон деп ойлойм. Түшүнүктүү. Дагы кимде ой бар? Жок Туура жооп. Бул Николо Паганини белгилүү скрипкачы деп атабыз да. Демек бул акыры түбү барып эмнени да уткурган, скрипкасын дагы уткузган. Скрипкасын уткузгандан кийин бул сүйүктүү скрипкасы анын кумар оюндарын жолобой калышына себеп болгон. Кантип барат, туурабы? Скрипка жок. 2-1 эсеп. 2-1. Тынчтык Кубатбеков телевизор тарапка 1 упай алып келди. 4-чү раунд. 4-чү раундга сап беребиз. Урматтуу телевизор, суроо жөнөтүүнү уланта бериңиздер. 330 таригини жайгашканбыз. Элтер Билерман Ордого деп суроо жөнөтүңүздөр. Почта аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Каттар кадимкидей бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагынан чет өлкөлөргө дагы кадимкидей каттар барат таригине. Өз негизи эң ишенимдүү аманат кат болуп эсептелет. Мээрим Төрөмаматова Жалал Абад шаарына каршы суроо берет. Мээрим Төрөмаматованын суроосуна көңүл бурабыз. Римдик белгилүү драматург, акын жана актер Ливи Андроник биздин заманга чейинки 280-жылдарда жашаган. Демек байыркынын байыркы доорлору. Ал өз чыгармаларындагы негизги каармандардын ролун өзү аткарган. Бирок бир күнү ал ооруп калгандагы ассистент алууга мажбур болгон. Кээ бир булактарда айтылгандай, мына ушул термин тарыхта биринчи жолу мына ушул жерде колдонулган экен. Сиздерге суроо, кайсыл термин жөнүндө сөз болуп жатат? Минута кетти. Өзү мурда баардык рөлдөрдү аткарган. Сөздөр эмеспи? Сөздөр жаздырып алып туруп. Жок. Фонограмма сыяктуу. Дублер болушу мүмкүн да. Фонограмма сыяктуу кылып жаздырып туруп өзүнүн сөздөрүн фонограмма деген термин ошондой чыкпаганбы? Да ушул термин деп атабы? Ооба. Жаздырып алыпчы. Болушу мүмкүн. Ойнотпайбы өзүнүн көчүрмөсү болуп. Жок, ал ойноп келип ооруп калганда бир адам алып атпы да, бирок ал өзүнүн голосун бирөөгө бергиси келбей үнү жаздырып. Бирок ал учурда болушу мүмкүн эмес го дейм. Актер. Биздин заманга чейинки 280-жыл акын, драматург, актер. Балким келбетин окшоштургусу келген. Театр эмес беле? Театр. Курчак театрында баягы Азыр маданият искусствого тиешелүү нерсе ошо театр деген термин ошондо пайда болгон болушу мүмкүн. Жок, бардыгы өз ролун ойноп аткан экен, өзүчө. Ассистент алгысы келди дейт го. Ошо Жок, ооруп калган алып турду, андан кийин балким ошо ассистент ошол жерде болгон деп атат, Театр. Вариант айталы. Театр. Театрдан башка дагы кандай вариант бар? Менен дублер деген. Дублер. Ал учурда дублер болгон. Может, сценарист, роман. Риторика. Эрлан мырза. Урматтуу алып баруучу, мен өзүм интуицияма ишенип фонограмма дейм. Фонограмма деп эсептейсиз. Бул сиздин акыркы жообуңуз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Талкуучунда театр деген сөз болушу мүмкүн. Дагы кайсылар чыкты Шахназар? Не чыкты? Дублер. Театр, актер, сценарий, роман, ошого окшогон нерселер чыкты. Ордодон пикир сурабай турайын азырынча, кийинки раундтарда бәлким сурашыңыз мүмкүн. Туура жооп. Ливи Андроник ооруп калган себептүү анын ассистенти ошол кезде биринчи жолу фонограмма колдонгон. Ошол күндөн баштап тарыхка фонограмма термини кирип, бүгүнкү күнгө чейин чыгармачыл адамдардын арасында фонограмма иштетилип келет. 3-1. Команда дагы бир упай өзүнө алды. Бүгүн Премьер Лига команда чыгып кетеби? Же жокпу? Көрөбүз. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Мага бул драматургдун фамилиясы Андроник деп, Андроид деп. Бүгүнкү күндө биз колдонуп жүргөн кол телефондорго да окшош кетет экен. Сайдали Кыргызбаев Кара Суу районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Сауд Арабиясында ар жылы
жүздөгөн кылмыш кылгандар өлүм жазасына тартылат. Эң таң калыштуусу, бул жазага ылайык деп табылган адамдардын 65% мына ушулар түзөт экен. Суроо. Кимдер түзөт 65%-ын? Кетти минута. Туристтер болушу мүмкүн. Бирок өздөрүнө анча жана албайт да, булар баары аяктын жанагы законун билбей башка болушу мүмкүн. жок, бул баягы төө дегенде ушундай эмеспи? Төө болушу мүмкүн эмеспи? Төө ушунга окшогон. Ал кылмыш кылсаң болушу мүмкүн да. Тиешелүү нерсе эмеспи? Ошо маданиятына. Жаныбар эмеспи дейм да. Жаныбарлар эмеспи? вариантым боюнча туристтер болот да, бирок туристтерге билбегени менен Жок, туристтерде турист деген артыкчылык бар да, алар кайсы момент. Анда чет өлкөдөн барып. Бул жерде азыр форма кандай болду ошондо? Бул кылмышты Бул 65%. Ушулар түзөткөн. Мугалимдер пара алышабы? мен ошо жаныбарбы деп ойлодум эле да. Ажырашып кеткендер. Маселесине тиешелүү. Балким диний жактан алып карашыбыз керек ба? Диний жактан. Неге медик болушу мүмкүн? Балдарды Жок, бирок көп чечпейт да. Аялдар мисалы 3 эле жыл болду машина айдаган. 100 эле ашын экен да бирокчу. Аз да? Өлтүрүп саламы? Жолго жеш десеңелчи. 65% ушулар болот. Вариант чыгаралычы. Мен төө деп ойлодум. Же ушундай жаныбар да, биз жаныбар ушундай да. Адам болуп Адам табылат. болуп да жүздөн. Полиция өтөйт. 65%. Багы мусор таштагандарчы. Бирок мусор Бир кесип эскен ба? Парковкага туура эмес токтотуп койгондорбу? Туристтер көбүнчөсү туура эмес токтотуп койгучу. Эрлан мырза, Умат алып барчу, биз үнөмдөгү 1 минутубузду алабыз. үнөмдөгү 1 минута команданын суранычы боюнча стартка кетти. Эми Майла ошол парковщик Парковка болушу мүмкүн. бирок туристтер Туура эмес токтотуп коюп алып кетип дегендер көрүнүп эле да. арак берек кылып алдыкта коррупцияга каршы өтүү катуу неме да. Может коррупционер болушу мүмкүн эми. коррупционер эмеспи? Коррупционерлер коррупцияга алдыкта неме этпейт чамы. Коррупционерлерге ошо катуураак режим бар да алдыкта. 100дөн ашым жок, аста 65%. Ошону 65 адам экен да. 65%. Неге 100 деп неге? 100дүн 65 болсо 65 адам коррупционер болуп калганы ар кандай кылмыштарга тиешелүү болот. Мен коррупционер деп ойлогом. Дагы вариант чыгаралычы. алардын өздөрү ошончолук күчтүү мыйзамы бар экенин билет да, ошол карап туруп дагы эле мындай Адам 100 деген сан аз да, эми чоң мамлекеттечи адам көп. Бирок туристке бирок аздык кылат болсанчы. туристтерге Мага деле бирок машина эле коррупция келди, бирок Мен ошол жаныбар эле деп ойлойм. Эрлан мырза, убакыт аяктаган. Ким жооп берет? Шахназар мырза жооп берет. Шахназар мырза. Кимдер булар? Умат алып барчу бизге ар түрдүү жооптор келди негизинен. Бир чечимге келишти эле кыйын болду, бирок ушул жерден кайрадан өзүбүздү ушундай акыркы талкуудагы акыркы сөздөрдү көбүнчө басымдуу бөлүгүндө коррупционерлер деп ойлодук. Себеби ал жакта коррупционерлерге катуу режим бар. Демек 65% булар коррупционерлер. Калган пайызы ар кандай кылмыш кылган адамдар болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Сауд Арабиясындагы болуп жаткан кылмыштардын 65%-ын чет элдиктер аткарышат экен. Чет элдиктер. Себеби алар мыйзамдар толук билбейт, катаалыктар жасайт. Бирок ал жерде мыйзам ушундай, оор кылмышка кирип калса өлүм жазасын тартып кете берет. 3-2 эсеп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу көрөрмандар, Сайдалы Кыргызбаев телекөрүүчүлөргө дагы бир упай кошту. Акырындап телекөрүүчүлөр мындай кууп бараткандай. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Табалдиева Элиза. Кыргыз тили жана адабияты ачысы боюнча окуп жатыр Элиза. Канчанчы курс? Я. 4-курс. 4-курс. Бул өзүң тандап алган кесиппи же ата-энең оку дедиби? Негизи ата-энемдин неси боюнча тандагам. Ой Бирок боюнча. жагып эле жатабы ушул ачысың? Ооба. Өзүң кайсыда окугуң келди эле? Тарых мугалими болгум келген. Кыргыз тили менен тарых бири-бирине мындай байланышып эле турат негизи. Ооба, байланышып эле турат. Азыр 6-чы раунд келдик. Сергек болуңуз. Издениңиз, ийгилик каалайбыз. 6-чы раунд силерге каршы.
Мирлан Абдыразаков Ак Сы районунан силерге каршы суроо жөнөткөн. Суроого көңүл бурабыз. Бул бийик имарат, мен назар кутуп жаткан бийик имарат дүйнөдө биринчи болуп 1885 жылы салынган экен. Биринчи бийик имараттардын катарына кирет экен. Андан кийин бийик имараттар көбөйүп, технология да ошого жараша өнүккөн. Алардын арасында лифт, убакытка жараша лифт механизми иштелип чыккан. Бирок ошол кездеги лифттер дагы, андан кийинки лифттер дагы, бүгүнкү күнгө чейинкилерин айтып атам, учурдагыдан бир топ кеч кыймылдаган. Бир топ кеч иштеген. Бийик имараттардын биринде лифттин кеч келүүсүнө көптөгөн арыздар түшө баштаган тургундар тарабынан. Ошол имараттын жетекчиси түшкөн арыздарды анализдесе, дээрлик бардыгы аялдардан экен арыздар. Айымдардан түшкөн арыздар экен. Нары ойлонуп, бери ойлонуп олтуруп, бир нерсени мындай пландап, ошону жасагандан кийин арыздар токтоп калыптыр. Сиздерге суроо, бул имараттын жетекчиси эмнени ойлоп тапкан? Кетти минута. Кнопка күч жеткен эмес. Жок, күзгү эле деп ойлойм да. Ал лифт азыркыдан башкача болгон дейт го. Кнопканы баса албай күчү жетпей. Бирок аялдар кеткен. Кеттим, такылай белели. Убакыт кетип атат. Ошо күзгү деп ойлойм да. Аялдар күзгө көрүнүп алаксып. Жок, өтө кеч чыгып атат го. Баягы эме кнопкага күчү жеткен эмес басканы аялдар. Элестет болду. Ошонун ордуна кнопка койгон бирок Азыркылар жок, бул жерде жок айта турган нерсе кеч түшкөн эле деп атат да. Аялдарга эле. Ошо күзгү эле болушу мүмкүн эмеспи дейм да. Лифт жок болсо тепкичтен баласынын коляскасын кантип алып чыгат? Жок, азыр көпчүлүктө эме болуп атат да, арыз таштагандардын көбү аял кишилер болуп атат да. Жок, аялдар арыз таштаган себеби алар сабырсызыраак болот го. Ошо күтүп калган да. Ошо анан күзгө көрүнүп бир аз не болгон да. Алаксып турган. Балким ошол лифттин ичине чымдап эле көзгү коюп, андан сырткары балдарга да өтүп турганга э. Ошол учурдан эле азыр лифттерде бар да. Менин вариантым ошол жана. Менин вариантым күзгү жана кнопканы басканга күч жетпеген эмес вариант. Лифтти ачкан. Жок, бул жерде Эрлан мырза, Урматтуу алып баруучу бизде Элиза айын берет. Элиза, урматтуу алып баруучу, биздин жооп күзгү. көзгө жооп кабыл алган. Эмне үчүн күзгө токтолдуңуз, Элиза? Кызыгып атам. Менин оюмча аялдар бир аз сабырсыз болот, ошого мындай күзгү өзүнү карап алаксып турган да. Мен деле ошондоймун негизи. Анан ошол себептен азыр бүт эле лифттерде да күзгү бар да. Мындай күтүп турганда да, сыртында да, анан ичинде да күзгү бар. Күзгүдө селфи жасоо сизде адатпы, жокпу? Адат. Туура жоопту айтам. Күзгү болбой калса, эмне болор экен, э? Туура жооп, бул жетекчи лифттерге кире бериш жерге күзгүлөрдү орноткон жана айымдар күзгүлөр өзүн жасанып, лифттин кеч келүүсүнүн убактысын өткөрүү үчүн күзгү жасанып аялдар билбей калган убакыттын өткөнүнчү. Бүгүнкү күндө лифттердин ичине дагы күзгү коюп баштады жана селфилер жасалат, жасанат жана башка. 4-2 оюнубуз улантылат. 7-чи раунд. Дагы бир жаңы команданын мүчөсү бул Каныбек кызы Динара, тарых сабак мугалими. Динара, маана кандай? Жакшы. Качандан бери мугалим болуп иштеп Быйыл жаңы кирдим. Сентябрда. Ооба. Бир ай боло элекпи? Жакын арада бир ай болот. Кандай экен мугалим болуп иштеген? Демек өзүнүн кыйынчылыктары бар. Теорияга караганда практикада иштей алып барууда бул өзүнчө кыйынчылыктары бар, бирок мектептеги коллегалардын колдоосу менен жеңил болуп атат. Кайсы класстарга сабак берип атасыз? 5-6, 7, 8 класстарга. Кызыктуулугу жакшыбы? Тарых сабактын предмети кызыктуу эле болуп атабы? Азыркы учурда байыркы дүйнөнүн тарыхы, Кыргызстандын тарыхы болгондуктан дагы көп учурда кызыгуулары көп. Анткени байыркы тарыхка көбүрөөк кайрылабыз. Архитектуралык
эмнелерге изилдөөлөргө кайрылабыз. Андан сырткары дагы кызыктуу темалар көп. Билермандордо да биринчи жолу ойноп атасыз. Ооба. Кандай сезимдер болуп атат? Сүр болуп атат. Сүрлөрүңүз, ойноңуз, жеңиңиз, утуңуз. Кимден суроосун? Нурзат Мусаланова, Талас облусунан сиздерге каршы суроо бет. Биздин күйөрман, телекөрүүчү. Сиздердин назарыңыздарга Америка Кошмо Штаттарынын 17-чи президенти Эндрю Джонсондун сүрөтү. Бул жөнүндө маалыматыңыз бар, Берлан мырза? Урматтуу билермандар. Эндрю Джонсон өлкө башкаруу менен бирге эле өзүнүн сүйүктүү хоббилери дагы болгон. Өзү кызыккан нерселер. Балким бул хоббиси учурдагы президенттерди кездешпеши мүмкүн. Бирок Эндрю Джонсондун хоббиси студиябызда бар деп эсептейм, дептир телекөрүүчү. Балким сиздер ал менен алек болбошуңуздар мүмкүн. Бирок студияда бар дептир. Сиздерге суроо, Эндрю Джонсондун хоббиси эмне болушу мүмкүн? Кетти минута. Неге тигүүчү деп Американ президент костюмун өзүнүн костюмун ушул беле же Авраам Линкольн беле? Эгер тигүүчү болсо, могул жерде кешеси бар да. Бар деп ойлоп атабыз. Тигүүчү вариант турабыз. Кондитер. парикмахерди ойлом, мына чачын өзү неме кылган. Ал дагы вариант. Бирок костюмга көңүл бура турган болсо, Ошол жакыныраак болсо керек деп ойлоп атам негизи. Дагы кандай вариант? ошол дизайн эмеси да бабочкасы да башка. Бирок ошол учурда бүткүл баары мындай эме Жок, тагылган да. ал жерде болушу мүмкүн дедиби? Эмне деди? Ушундай адам болушу мүмкүн Жок, деди. студиябызда Жок, болушу мунун хоббисине тиешелүү нерсени көрө алат экенбиз. Мен тигүүчү эле ойлойм да. Занавескалар. Президентке басып жатса, бир президент жалаң кийип Азыркы костюм учурда анын үстүнө башка президенттерде жок. Болушу мүмкүн. Тигүүчү. ойлонуп Мен ойлодум эле, ушул жерде бирөө көрүүчүлөрдөн же ушулардын арасында бирөө бир нерсе бар, ушул кесиптин ээси окшойт деп ойлодум. оператор да ойлодум. Балким көрүүчү өзү наблюдать эткенди жакшы көргөн бекен. Ерлан мырза, Матоо барчу акыңыздар кызы канайым айым жооп берет. канайымдан бүгүн биринчи жооппу? Ооба, биринчи. Үнөм албайсыздар, ишенүүдө элесиздер. Канайым. Урматтуу алып баруучу, биздин жооп тигүүчү. Тигүүчү дизайнер деп ойлойбуз. Тигүүчү дизайнер деп ойлойсуздар. Ооба. Макул, жоопту кабыл алдым. Эмнени тигиши мүмкүн, макул. Сизде комментарий барбы, кошумча? Бул жакта талкуу учурунда болду. Өзүнүн костюмун Американын бир президенти өзү тигип кийген экен. Өзүнүн костюмун өзү тигип кийген. Ооба. Эми мен туура жоопту айтайын. Туура жооп Эндрю Джонсондун апасы негизинен бул эми жөнөкөй билүүдөн чыккан кир жуучу болуп иштеген. Негизи апасы кир жуучу болуп иштеген. Бирок бул ошол кезде кир жуулуп бүткөн кийимдердин арасынан эмнегедир костюмдарды жактырып, өзүнүн костюмун президент болгондо дагы тигип кийген экен. Жооп туура. Үстүн костюмун эми шымын албетте заказ кылат, бирок костюмун өзү тиккен экен да, ушунчалык хоббиси болгон экен, таң калыштуу хобби. Ошон үчүн дагы бул Эндрю мен көрдүм, маалымат алып көрдүм. Чындыгында өтө мыкты дизайнда костюмдар тиккен экен. Менимче үйүндө сөзсүз түрдө цех болсо керек деп ойлойм. Эсеп 5-2. Чай кайнап узакка кетти десек болот. Бирок бул баары бүттү дегендик эмес. 7-чи раунд. Суперблицке эмнегедир жебе келбей атабы. Бехруз Бердалов Ташкент шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, сиздерди мультфильм дүйнөсүнө чакырам дейт. Мультфильм дүйнөсүнө. Эрлан мырза, мультфильмдерди мындай кызыгып, кууп көргөн учуруңуз болобу? Мен жаштыгымда көрчү элем, бирок жалаң сериал мультфильмдерди көрчүм да. Жаштыгында дегенде ошондо сиз карып калдыңызбы? Эми баягы мектеп учурунда окуп жүргөндө Мониторго көңүл бурабыз. Назарыңыздарда
Акулалар жомогу деген мультик бар, мультфильм белгилүү дүйнө жүзүнө. Ушул жерде сиздер көрүп турган ушул эки медуза жөнүндө суроо. Мультфильмдеги окуяларда бул эки медузанын бир эле арал мамлекетинен экендиги айтылат. Экөөсү бир эле арал мамлекетинен келгендиги айтылат. Мультфильмде да биз ушул мамлекеттенбиз деп айткан жайы бар. Сиздер бул медузалардын көрүнүшүнө карап туруп, булар кайсы арал мамлекеттен келгендигин таап бериңиздер. Кетти минута. Кубалыктардын немеси ушундай бар. Билбейм, Куба келди. Мейли, арал мамлекеттерден. Мадагаскар, Куба, Мадагаскар, Гренландия, Исландия бар. деле кирет. Исландия бар. Калимантан бар. немеде океанда өтө көп мамлекеттер Индонезия бар да. бар. баш Ошо кийимине баш кийимине материали, баш анан кийимине- нал чачтары же мынусу. Ошол чачтоо Түрктөрдө бирок жагында ушундай неме бар. Түрктөр да ушундай кийчү эле, бирок алар арал мамлекетине кирбейт да. Аралга кирбейт. Япония, Корея уже. Япония эмеспи? Япония. Япония. Жапон болгондо көздөрү жымшык болбой беле. Ону баш кийимден кандай? Жок, ошол мындай Корея жарым арал да, толук арал эмес. Ооба. Как Папуа Новая Гвинея. Толук ошентип. А, болушу Точно аралды берем деген суроо бизде. Калкына болуп калат эле ба? Полинезия, арал мамлекет өтө көп да. Микронезия, Полинезия, Меланезия. Көк деле бар. Панама арал эмес а? Панамада жарым арал а? Кубалыктар моундай чоң Ооба, шляпа. ошол эсиме келди. Панамада жарым арал а? Ал вообще. Ал жөн эле мамлекет. Ошо Куба жакшы вариант экен. Ушуну айтып көрөлүбү? Мадагаскар, Куба. Мындай дизайндагы кубалыктарга окшоп Көк кетти. түскө басылса Исландия эмеспи? Исландия ал жакта мен Желеги деле көп, мына жашасы деле кичинекей мамлекет. Медуза болуш керек. Тынч океандагы мамлекеттерге жакындаштырып атам мейли бирок. Ошо Кубаны Эрлан мырза. айтып көрөлүбү? Кандай чечимге келдиңиздер? Урматтуу алып баруучу, бизден бул суроого Динара айым жооп берет. Динара айым. Медузаны дагы бир жолу карадыңызбы? Эмнелерди байкап атасыз? Бул жерде биз азыр талкууда анын цветине жана баш кийимине маани бердик. Баш кийим өзгөчө, э? Ооба. Ошол баш кийимине Маселе маани ушул берип, жерде негизи, бирок билбейм. демек баш кийимине маани берип, Японияга токтолуп атабыз. Булар Япониядан деп Япониядан эсептейсиздер. деп эсептеп атабыз. Жооп кабыл алынат. Япониядан дегениңердин себеби эмне болуп атат ошондо? Баш кийимдин кандай Японияга жакындыгы бар? Демек экинчи сүрөттөгү медузаны байкап көрө турган болсок, анын баш кийими ошол япондордун көп учурда баягы чарбада же болбосо мурда тарыхый кийимдеринде көргөн баш кийимине окшоп турат. Ошол себептен дагы Японияга токтолуп атабыз. Түшүнүктүү. Чындыгында суроодо булардын баш кийимине басым жасалган. Булар Ямайкадан болчу. Эмне үчүн Ямайкадан деген суроо туулат. Ямайкалык белгилүү ырчы ким? Боб Марли деген ырчы бар. Ар дайым ушундай түстөгү баш кийим кийип жүрөт. Эгерде Боб Марли жөнүндө сиздерде маалымат болсо, мен азыр сиздерге ушул Боб Марлинин бир сүрөтүн сиздерге көрсөтүп коеюн деп атам. Салыштыруу үчүн. Көрдүңүздөрбү? Баш кийим менен булардыкы менен окшош турат да. Телекөрүүчүлөр тарапка дагы бир упай кетти. Суроо ээси Бехрус Бердалов Ташкент шаарынан куттайбыз. Жана бир упайды телекөрүүчү тарапка алып келди. 5-3 азырынча команда дагы деле алды да. 9-раунд. 9-раунд. Супер Блиц. Дагы бул жерде кимдер калды? Баракелде. Блиц раунд ойнойбуз. Команда толук курамда ойнойт. 3 суроо 20 секундадан. Биринчи суроо Жеңишбек Мамасыдык уулу Ноокаттан. Бир жүк ташуучу унаанын бийиктиги 3 метр 5 сантиметр болсо, ал жолдо келе жатып, бийиктиги 3 метр болгон айталык шлагбаумга туш келди. Бийиктиги 3 метр болгон. 3 метр болсо өтпөйт. Бул жерде кандай ыкманы колдонгон айдоочу кетти. Урматтуу алып баруучу, бизде мөөнөтүнөн мурда Ким жооп берет? Айназик.
баллондордун жыйынын чыгарып коет. Кичине чыгарып коет. Кичине болгондо канча? 5 сантиметр чыгарып коет. Чыгарып коет дагы өтүп кетет. Жооптур, а? Экинчи суроо. Александр Герасименко, Чувашия. Арменияда бул спорттун түрүн мектептерде кадимки предмет катары окутушат. Кетти 20 секунд. Жооп берет. Жооп бериңиз. урматтуу алып баруучу, Армениянын мектептеринде бул сабак катары өтүлө турган спорт бул шахмат. Экинчи суроонун жообу да туура. Үчүнчү суроо. Исламов Бектемир дагы ноокаттан. Ушул билистин пешенеси бүгүн ачылды да. Бир 3 оюндан бери билис ойнотулбай келатат. Менин оюмча, эгер жаңылбаган болсом. Силерге суроо. Бир кардар келип, сатуучудан сурады. Бир кездемени кармады дагы, бул сапаттуу элеби деп сурады. Сатуучу кардарга күтүүсүз бир жоопту берди да, күтүүсүз бир жоопту берди. Эмне деп жооп бериши мүмкүн? Жок, бул жибек Жибек мен да оюма жибек келди. Жибектен эмне болгон дегенде ушундай жооп эмеспи? Тагыраак чагылачы ошо. Жибек тууган туйт беле. Оруп чыгарат го. Чыгарат Ошол оригиналдуу сапаттуу. Ушундай бир күлкүнчтүү жооп окшойт менин оюмча. Ошол кезде оюма биринчи жибек келди да, чыгарат Тегерек. бирок жооп эмне? Эрлан мырза, Урматтуу алып баруучу. кардар кандай кездемени кармап сурады? Элизайым Эмне деп жооп берет. Жооп алды. Ким? Элизайым. Элиза жооп бер. Урматтуу алып баруучу, биздин жообубуз бул жибек кездеме. Жибекти сапаттуу элеби деди. Ооба. Ошондо сатуучу эмне деп жооп берди? Күтүүсүз, таң калыштуу жооп. Ошол курттар жибек курт чыгарат да ошону. Ошол Ичкен эмес дегендей. так жооп айта албай атабыз, бирок ошол жибек курт балким тууган деген. Сапаттуу элеби десе, аны курттан барып сура дедиби? Балким ушундай. Ошо жибек курттан сура деген балким. Жибек курттан сура деди. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Кардар ак бөздү сурап атат да. Ак бөздү. Бул сапаттуу элеби деп. Ак бөз негизинен кеппинге колдонулат. Сатуучу айтып атат. Сапаты жаман деп али эч ким келе элек деп атат. Сапаты жаман деп али эч ким келе элек деди. Бул кеппин үчүн сураган болчу, урматтуулар. Тилекке каршы блиц раунд ушул жерден токтоп калды. Акыркы суроону команда алдырып койду. Исламов Бектемир Ноокат районунун тургуну телегөчөлүккө дагы бир упай алып келди. 5-4 күтүүсүз абал. 10-чу раунд. 10-чу раунд. Сапаты начар деп али эч ким айта элек депти. Же балким чечүүчү раунд, же 5-5 болушу мүмкүн. Арген Абдиназаров Кадамжай районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Бир интернет колдонуучу, балким мыкты интернет колдонуучу деп айтсак болот. Ефрат жана Тигр деп аталган командалардын ортосундагы оюнду X дербиси деп атап коюптур. X дербиси, демек дербинин аталышы назарга тутулуп жатат. X дейт. Байыркы мамлекеттин аты. Сиздерге суроо, кайсы мамлекет жөнүндө сөз кетип атат? Медиа мөтүнөн мурда жооп даяр. Мен бул суроону маалымат блоктарынан көргөн болчумун. Жооп Месопотамия. Месопотамия. 6-4 эсебинде Эрлан Шамирзаевдин командасы Премьер-лигага чыкты. Куттуктайбыз команданы. Себеби Месопотамия 2 дарыянын куймасынан турат деп эсептелет. Мына ушул урматтуу телегөрчү бүгүнкү оюн 6-4 эсен жыйынтыкталды. Жакшы көрүнүш десек болот. Команда Премьер-лигага айталык 4 сезондон кийин арам чыкты десек болот. 4 сезон
жакшы оюнга күбө болдук. Команданы жеңиши менен куттуктайбыз. Эрлан мырза мурда менин командамда ойноп жүргөн. Ошол кезде эле мыкты оюнчу болчу. Ушул формасын жоготпоптур. Анан буларга жайкы эс алуу дагы өтө чоң таасирин тийгизгендей, мыкты дем, мыкты күч, жаңы билимдер менен келгендей туюлуп атат мага. Анан команданын талкуусу өтө динамикалык деп айта албайм, бирок командадагы оюнчулардын багажы күчтүү экендиги көрүнүп турду да. Ошол эле учурда ушул Эрлан мырза өзү, Шахназар, бул жакта Элиза деген кыздар аябай активдүү ойношупту бүгүн. Бирок мен бүгүнкү оюнда Эрлан мыкты деп билем. Анан Эрлан дагы бир жакшы сапатын белгилеп кетким келет. Бул өзү тапса дагы башка оюнчуларга жоопту узатуу ыкмасын пайдаланды. Кезинде биз деле ушундай ыкманы пайдаланат болчубуз. Анан бүгүнкү оюнда мен ушул Мирлан Абдыразаковдун лифтке күзгү койгон суроону мыкты деп таптым. Мирлан Абдыразаков ошо биринчи курулган көп кабаттуу имаратта айымдардын суроо талабын канааттандыруу үчүн ошол жетекчинин кире бериш жерлерге күзгү койгондугуна байланыштуу суроону Семетем мырза мыкты суроо деп тапты. Рахмат. Сагын мырза. Бүгүн өзгөчө оюнга күбө болдук. Мына жаштар келип, сонун оюн көрсөтүп, жеңгени, ордону баарыбызды кубандырат. Ошондуктан жаш командага буйрса мына бүгүн жеңиш менен кайтканы биз үчүн мындай жакшы жаңылык болду. Буйрса көп ийгиликтерди каалайбыз. Анан экинчиден албетте Семетем мырзанын сөзүнө кошулабыз. Мына Эрлан мырза бүгүн өзгөчө оюн көрсөттү. Мөөнөтүнөн мурда жооп берди. Дагы белгилеп кое турган нерсе, мындай кээ бир оюндарда информация, маалымат окуп, анан сүрөт көрүп таба алат да. Бирок жеке көп телекөрүүчүлөр айрыкча интуис аркылуу тапкан суроону мындай оюнчуну баалайт да. Бүгүн мына интуис аркылуу фонограмма деген таба алды. Биз дагы аябай кубандык. Экинчиден суроо боюнча, албетте мына суроо боюнча биз ушу кепинди берели деп атабыз. Себеби чындыгында эч ким бере албайт. Кудай сактасын, эч ким андай шум алжал келбесин. Бирок Кудай сактасын, ушул анын кардары эч качан жаман дей албайт да. Ошондуктан ден соолук каалайбыз. Жагын командалар узсун буйрса. Өткөндө дагы биз жакшы сезонду баштап бердик элек. Мына бүгүн да кубанып отурабыз. Калган командаларга ийгилик болсун. Эжекелерибиз келип отурат экен. Келсин интеллектуалдар, баарысын чакырабыз. Кыргызстаныбызда билимдүүлөр өнүксүн. Рахмат чоң. Мен өзүм дагы ушул сөз берсем деп тургам. Биздин студиябызда бүгүн жаңы биринчи жолу эжекелерибиз келип оюнду күзөттү да. Кош келипсиздер, урматтуу эжекелер. Сиздерге оюн жактыбы? Кандай баа бересиздер? Бул оюнга келип ойносоңуздар да болот. Сөз сизде. Рахмат. Биз дайыма теледен көрчү элек билерман ордо интеллектуалдык оюн. Бүгүн ордонун өзүндө көргөнүбүз, билермандардын маңдайында туруп көргөнүбүз, суроолор, жооптор биз үчүн аябай кызыктуу жана пайдалуу болду. Жаштар, сиздерге чоң рахмат. Келечек жаштарда бүгүн жакшы билимдүү жаштар келиптир. Мына Эрлан мырза биздин бүгүнкү катышуучулар активдүү болду. Жеңишиңер кут болсун. Рахмат сизге. Эрлан мырза, эми сиз капитан катары эки ооз сөз, анан команда кайсы суроо жакты? Бүгүнкү оюн биздин ойлогондой болду. Кудайга шүкүр, жакшы жеңиш менен аяктады. Чындыгында суроолор мыкты деңгээлде. Биз кээбинде аксап калып аттык, талкууда сус болуп. Бирок бизге дагы ушул Исмаил Бектемир уулунун суроосу, Бектемировдун суроосу жакты. Исмаилов. Исламов Бектемир. Исламов Бектемирдин мырзанын кепилдеген суроосу. Чындыгында мыкты суроо экен. Логикасы деле терең каралган. Чындыгында билис деңгээлинен өйдөлөк суроо деңгээлсек да болот. Кийин бизде бүгүн команда ойчулар баардыгы жакшы өзүнүн аракетин көрсөтүштү жеңиш үчүн. Ушул курам бузулбаш керек. Буюрса бекем болобуз. Курамды күчөтүп, курчутуп, финалдык оюндарга жетелеп барыш керек. Барбон шириндери, жакшынакай ширин торт, токоштор, кексилер сиздерге болсун. Адал таттуу дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди кубанып келет. Ушул менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү 3-чү тур сонуна чыкты. Билими күчтүү миңди жыгат, биеги күчтүү бирди жыгат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар, мыкты суроолорду күтүп кала бермекчибиз.
Görüşкөнчө.